алейкум. Здравствуйте, алейкум ассалям. Наш основной спонсор вы и Директор Астана фонд. директор Астана. Да, да. Большое вам спасибо. Вашим работникам огромное спасибо. Всего большого. Разылыз. Жақсы жасалды. Рахмат. Көрдіңіз мұны майрам болып атат майыптар. 4 жылдық işimizдің жиынтығы бүгін шығып атат. Рахмат. Салам алейкум. Улы урматтуу шейх. Жақсы жүресіз бе? Мен Кыргызстандын майыптар ассоциациясынын төрагасы Калык Мамбетакулов. أنا مدير الجمعيات المواقيت في قرطاج. أهلا وسهلا حياكم الله. Мен көз боюнча майыпмын. أنا مواطن من عيني. إن شاء الله أنت إنسان. Sizge Abdullah Nuri Fondusu'nun hizmetkarlarına abdan çok rahmat. مسيل لجمعية الشيخ عبد الله نوري. Muhammed Abdelkarim menen, Nidal Mırza menen, مع محمد أبو كريم. Rahmatullah Sapar, Şumkar degen jigitler menen işledik. Barına razıyız. الأشخاص الموظفين. Dağı işteyiz buyursa. إن شاء الله ندعم معكم مدى ذلك الأمر. Sizler de Kuday kaldırsın. Sizler de Kuday jakşılığı sizlerden ayalasın. الله يجزيكم خير. Ben acıga varıp gelgen kişiyim. أنا كنت في Kuveyt'te bolgon ben el Kuveyt. أنا كنت في الكويت. الحمد لله. Tak işte ben sizden bir tuğalınız mı? أنا إخوة في أهلا وسهلا. شكرا. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Посмотрим. Бүгін біз сіздер менен биргеликте ушул Сокулук районунун Сокулук айылында жайгашкан социалдык эмгек реабилитациялык борборунун салтанаттуу ачылыш аземине күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү салтанаттуу ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Усенбекович Жапаров жана ошондой эле ушул калктын аярлуу катмарларына чоң камкордук көрүп, биздин жүрөгүбүздү жылытып, жаркын маанай тартуулаган Кувейт мамлекетинин Шейх Абдулла Нури кайрымдуулук фондунун финансы жана тышкы байланыш бөлүмүнүн башчысы Шейх Абделлатиф Аддавас мырза жана ошондой эле Ассанабил кайрымдуулук фондунун мүдүрү Мухаммед Абделкарим мырзалар катышып отурат. Анда эмесе алгачкы куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Усенбекович Жапаровго берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу
Шейх Абдуллатиф Ад-Давас мырза, урматтуу Мохаммед Абделкарим мырза, урматтуу коноктор, президентибиз Садыр Нуркожоевич биздин өкмөттүн астында, министрлер кабинетинин астында кыргыз жарандарын кыргыз жеринде коргулбагыла деп өзгөчө Кудайдын буйругу менен өзүнүн ден соолугунда мүчөлүштүктөрү бар адамдарга этият, анан аяр мамиле жасайсыздар деп тапшырма берди эле. Такай ушуну көзөмөлгө алып турат. Бүгүнкү борборду салууга финансылык жактан колдоо көрсөткөндүгү үчүн Күвейт мамлекетинин Шейх Абдулла Нури кайрымдуулук фондунун финансы жана тышкы байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Шейх Абдуллатиф Ад-Давас мырзага, Асанабил коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү Мухаммед Абделкарим мырзага жана алардын командасына кыргыз мамлекетинин атынан жана сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештер, бүгүн дагы бир адамдын атын атап кетпесек болбойт. Ушу 2 кабаттуу 4 бөлмөлүү үйүн майыптарга белеп кылган ушул жердин кулуну Жусупов Уланбек Дороновичке дагы рахматыбызды айтып коелу. Сиздерге терең ыраазычылык президенттин атынан, менин атыман, кыргыз кабинеттин министрлеринин атынан, сиздин артыңыздан биздин байларга дагы Кудай нысап берип, алардан артыгын көрсөтөт деген ишенич бар. Сиздин берешендигиңиз элибиздин жетим жесирдин башынан сылаган кең пейилдигиңизди көрүүгө болот. Рахмат сизге. Бул борбор жакшы салынды. Эме подвалында кийим тегүүчү цехи бар экен, жыгач иштеткен цехи, сварка цехи бар экен. Ал түгүл майыптык креслолорду дагы ремонт жасап бере турган мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жогорку кабаттарында окуучу, билим алуучу класстар бар. 3 кабатында жашаганга лайыкталган 16 квартира бар экен. Бул абдан сонун. Баарыңыздарды ушул борбордун ачылышы менен куттуктайм. Кут болсун. Айтарым, оорубаңыздар. Маңдайыңыздар ачык болсун, бири-бириңиздерге жардам берип жүрө бериңиздер. Аман эсен болуңуздарды каалайм. Узун өмүр болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мырзалар жана айымдар, бардыңыздарды ассаламу алейкум деп саламдашамын. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын кабинет министринин жетекчиси Акылбек Усунбекович, жана ошондой эле социалдык эмгек министри Кудайберген Базарбаевич, жана ошондой эле президенттин атайын ыйгарым өкүлү жана жалпы туугандар, бардыңыздарды бүгүнкү ачылышыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. بجميع الحضور. قبل سنتين حضرنا إلى 2 жыл алдын келгенибизде бул жер ээн талаа болчу, эч нерсе жок болчу. Мына бүгүн алдыңыздарда өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кубанычына арта турган, аларга жалуу маанай тартуулай турган, аларга жашоого үмүт бере турган жаңы бир заманбап имарат пайда болду. احتياجات الخاصة. ونحن اليوم نعود Бул Кувейт мамлекетиндеги Шейх Абдалла Нури кайрымдуулук уюмунун атынан жана ошондой эле өзүбүздүн жалпы команданын атынан биз абдан кубанычта болуп турабыз. Анткени кыргыз элине жана өзүбүздүн мекендештерге, бир туугандарга ушундай жакшы имаратты тартуулап, бул жерде элге пайда келтире турган, өзгөчө инсандарга жардам бере турган имарат болгонуна биз ыраазы болуп турабыз. قرقيزيا. هذا Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн Кувейт социалдык реабилитациялоо борбору деп аталды. Мына ошол биздин Кувейт мамлекетиндеги Шейх Абдалла Нури кайрымдуулук уюмунун өзүнүн каржылоосу менен ишке ашырылгандыгын кабарлап өтөм. Буюрса бул борборго Кыргызстандын 7 дубанынан жарандар келип, ушул жерде өздөрүнө өнөрлөрдү, кесипти, жаңы таалимди, билим алууга шарттар түзүлүп турат. Бүгүнкү ушундай майрамдык иш-чарабызга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы жана бардык туугандарды ушул жерге келип турганы эки элдин ортосундагы эл аралык мамилелер жана кайрым катнаш, өзгөчө социалдык долбоорлорду ишке ашыруудагы ушундай мамлекеттик саясаттын өтө маанилүү экендигин айгинелеп турат. Жана биздин өзгөчө Шейх Абдалла Нури кайрымдуулук уюмунун долбооруна келип катышып туруусу бизди абдан кубандырып турат. Жана биздин мындан кийинки дагы иштерибизди ишке ашырууга, дагы да ушундай долбоорлорду көп жасоого бизге шык берет. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. وفي الختام Ал эми мен эмки кийинки ыраазычылык сөзүмдү ушул биздин Кыргызстандагы партнерубуз, биздин өнөктөшүбүз Асанабил коомдук кайрымдуулук фондуна дагы жетекчилигине дагы ыраазычылык билдирем. Анткени биздин Кыргызстандагы долбоорлорубузду абдан жигердүү, жогорку деңгээлде жана ыкчам бат уюштуруп бергендиктерине ыраазычылык билдирем. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Чоң рахмат. Куттуктоо сөзү Асанабил кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммед Абделкарим мырзага берилет.
Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тааланын аты менен баштаймын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек Жапаров мырза, Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевич, Чүй облусундагы президенттин ыйгарымдуу өкүлү Алыбаев Нурел Жалбекович жана ошондой эле Кувейт мамлекетиндеги Шейх Абдалла Нури кайрымдуулук уюмунун тышкы алака жана финансы бөлүм жетекчиси Абдуллатив Аддавас мырза жана жалпы туугандар бардыгыңыздарды мусулмандардын саламдашуусу болгон ассаламу алейкум деп саламдашамын. نتقدم Бүгүнкү Кувейт элинен тартууланып жаткан социалдык эмгек реабилитациялоо борборунун ачылышына келген бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын жана өзүбүздү куттуктайбыз. Жана ошондой эле мен өзгөчө ушул биздин демөөрчүлөрүбүз Шейх Абдалла Нури кайрымдуулук уюмуна ыраазычылык билдирем. النوري بدولة الكويت الشقيقة وإننا Бүгүн биз үчүн абдан сыймыктануу учуру болуп турат. Анткени Кыргызстанда биринчи жолу ушундай түрдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн эмгек реабилитациялоо борбору ачылып жатат Кыргызстанда. Бул биз үчүн биздин ушул ишти ашырган фонд үчүн бул абдан сыймыктануучу иш. من جميع أنحاء دولة كرغيزستان ومما لا شك فيه Эмне үчүн бул борбор абдан маанилүү? Анткени ушул биздин өзгөчө көңүл бурууга муктаж болгон жарандарыбыз өз алдынча кесипке болуп, билим алып, ушул жерден үй бүлөлөрүнө киреше алып келүү үчүн жана өздөрүнүн жашоолоруна ордун табуу үчүн абдан бир чоң бир маанилүү өбөлгө түзө турган имарат болуп эсептелет. وذويهم مؤسسة Биздин Асанабил коомдук кайрымдуулук фонду Кыргыз мамлекетинин өкмөтүнүн жүргүзүп жаткан саясаты, планы жана ошол өлкөдө жашаган коомчулуктун эң негизги мүдөөсү болгон социалдык объектилерге, социалдык долбоорлорго абдан көп терең маани беребиз. Суу долбоору, имараттарды, окуу борборлору жана башка ушундай социалдык имараттарды курууда биздин эң негизги багыттуу ишибиз болуп الحكومة эсептелет. الكرغيزية والإدارات المحلية وأتقدم بالشكر Мына الجزيل ошондой маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда биздин уюмга жөлөк болуп, биздин уюмдун ишмердүүлүгүнө алга жүрүүсүнө дайыма өзүнүн көмөгүн көрсөткөн өкмөт мүчөлөрүнө бардыгына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул учурдан пайдаланып, жалпы ушул коомдун, майыптар коомунун жетекчисине жана ушулдун мүчөлөрүнө, жалпы эле ушул биздин социалдык эмгек тарбиялоо борборунан пайдалануучуларга бардыгыңыздарга биз өзүбүздүн тилектештигибизди билдирип, ушул жерден өзүңүздөрдүн жашоого, өзүңүздөргө финансылык жактан, руханий жактан, бардык тараптан өзүңүздөргө толук кандуу пайдаланып, материалдык жактан пайда алып келишиңиздерге биз тилектешпиз. Дагы бир жолу жогорудагы биздин демөөрчүлөргө, Кыргызстанга ушундай жакшылыктарды тартуулап жаткан инсандарга, уюмдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздарга саламатчылык тілейбиз. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарды бүгүнкү чоң майрамыбыз менен куттуктайм. Мен өзгөчө ыраазы болуп атканым бүгүнкү биздин иш-чарага Акылбек Үсөнбековичтин өзүнүн келгени. Урматтуу шейх Абдулатив Абдуавастын келгени, Мухаммед Абдел Каримдин келгени, биздин досубуз Недалдын келгени, Сапардын, Рахматулланын могу жерде катышып аткандарына мен ыраазычылыкты билдирем. Бул иш-чараны биз февраль 2019 жылы баштаганбыз. Ал кезде биздин бул 4 кишинин башынан чыккан идея эле. Менин, Эрнест Мыктыбек уулунун, Асипа Мусаевнанын, анан Шүкүрбек Кучкачевдин биздин идеябыз эле. Биз спонсорлорду издедик. Биз жер издедик. Февраль 2019 жылы Сокулук айыл өкмөтүндө, Сокулук райондук администрацияда бүт айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерин, айыл кеңешинин жетекчилерин, райондук уюмдардын жетекчилерин чакырып, мен ошолго тамашалап айтканмын: "Эй балдар, биз Сокулукта СССР курган атабыз, сагындыңарбы? Сокулук социалдык эмгек реабилитациялоо борборун куралы деп атабыз. Инвестор таптык, жер тилкесин таптык, бирок жер тилкесин алганга акчабыз жок болуп атат. Жардам бергиле" десек, райондун кызматкерлерине ыраазыбыз. Бир күндүк айлыктарын чогултуп беришти. Асылбаева Гүлшат Кадыровна өзүнүн колунан келген акчасын алып келип берди. Фаиза кафесинин жетекчиси Али Мырза 320 миң сом жетпей аттан аягын ошолап келип Мурадил Мырзага талап кылып бул центр турган жерди сатып беришкен. Ага чейин жана Акылбек Үсөнбекович айткан
Уланбек Жусупов деген азаматқа біз өте разыбыз. Крупская эл өкмөтүнөн Жеңиш Кадыровичке разыбыз. Тетиги фундамент турган жерди алар бизге бекери берди. Жалпысы 15 сотук жер. Анан араб туугандардын жардамы менен момундай жакшынакай ишке жетишип атабыз. Мен негизи айтам, майыптардын, оорулуу адамдардын тагдыры, жашоосу ушинтип асманды сыр булут басып турган, жерде көк муз ак кар басып турган суук кыштын күнүнө салыштырам мен. Биздин тагдырыбыз ошондой. Бирок ошондой күндөрдө дагы жарк этип күн тиет, жүрөгүбүздү жылытат, көңүлүбүздү жылытат. Анан мына урматтуу шейхтин келгени, Акылбек Үсөнбековичтин могу жерде толкун Мухтар деген прорабтар өздөрүнүн командалары менен иштеп беришти. Мен өзгөчө айтарым Айтыбаев Курбанбек мырзага, Айылдык райондук социалдык коргоо жетекчиси Бакыт Усупбековго рахматыбызды айтамын. Рестин жетекчиси Руслан Каримовго, архитектуранын жетекчиси Жанусаков Бекболотко Рестин бүт командасына ыраазычылыкты билдирем. Андан тышкары ушул жердин оор жүгүн мойнуна алган, бир буту жок протез менен жүргөн Эрнест Мыктыбек уулунун командасына рахмат айтамын. Ушул жерде Адилет жүрөт, Жылдызбек жүрөт, Амантур жүрөт. Эки буту жок балдар ушул жерде, Бакыт жүрөт бу жерде иштеп. Биз жан талашып жүрүп, өжөрлүк менен көгөрүп туруп 4 жыл аракет кылып, араб туугандардын жардамы менен мамлекеттен бир тыйын албай ушул имаратты салдык. Асанабил фондусунун кызматкерлерине мен ыраазы болуп атканым, Шейх Абдулла Нури фондусунун кызматкерлерине рахмат болуп атканым, бизде эле майыптар башка жактарда дагы ушундай центрге муктаж. Кыргыз азиздер дүлөйлөр коомунун өзүнүн центрлери бар. Алардыкы буту жок, колу жок, бир өпкөсү жок, бир бөйрөгү жок, адамдардын центри жок. Ошон үчүн ушуну эгерде ушул корпусту жакшылап кабыл алып, иштетип алсак, ушундай эле корпусту шейхтин кызматкерлери убадаларын беришкен мага 19-жыл, андан кийинки жылдарда дагы ушундай центрлер Нарында, Таласта, Баткенде, Караколдо, Жалалабадта, Ошто салынат деп үмүт кылып атабыз. Кудай бизди финансировать эткен Шейх Абдулла Нури фондусунун кызматкерлерине Кудай ден соолук берсин, бакты таалай берсин. Ушул коомдорду, ушул центрлерди иштетип турганга Акылбек Үсөнбекович башкарган Кыргыз өкмөтү, Садыр Нуркожоевич Жапаров башкарган президентибиз содержаниясына финансирование маселесин чечип берет деп мен чын дилимден ишенемин. Майрамыңар кут болсун. Бардыгыңарга мен ыраазымын. Келген меймандар. Анан бул жерде мен айтып коеюн, Акылбек Үсөнбекович. Бул жерде Айтыбаев жүрөт, Бакыт Усупбеков жүрөт, Жеңиш жүрөт. Ой, буларды мен иштеп атам да, Токтообү Жээнбаевна деген зам аким бар эле. Азырда бу жерге келиптир. Чоң рахмат Токтообү айым. Биз 2019-жылы ушул ишти баштаганда ушулар менен баштаганбыз. Элге жакын адамдар. Ушул Айтыбаев, жанагы Жеңиш, Уланбек, тиги Токтогул Жээнбаевналар. Ай, Акылбек Үсөнбекович, мен улуу сакалдуу кишименин. Мен элди көрө билемин, ичин билем. Булар элден чыккан даяр министрлер, даяр губернатор, акимдер. Ушуларды коркпой эле кызматка коюп койсоңор туура болот эле. Баарыңарга ийгилик каалайм. Рахмат. Бардығында атайын болған болсын емесі кухнясы өздерінің тамақ болса әлдәқа епіштен жарыса 16 квартира. Каждый год работает 3 года. Будет 3 человека.
жаңы азыр калган шайландар алды. Буюсаба алдыга максат болса кепич болду деп айтты. Бар. Түшө турган мисалы өкмөттүн закаттары дейшеги, эсен бардан иштеп жетишет деп. Zakaz saqlaganda qanday o'ylaysiz? له وسيبقى هنا لا يأتي معنا لكم. Бул жак 2019-жылы башталган. Негизи Чүй областынын жаш майыптар коому буга чейин маданият үйүнүн жер төлөөсүндө ушундай эле иш чараны аракет кылып, коомдун бүчөлөрүн жыгач устачылыкка, тикмечиликке үйрөтүп келгенбиз буга чейин. Тилекке каршы ал жердин шарты жоктугуна байланыштуу мен Азербайжанга семинарга барып, Азербайжандын президенти ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ушундай жакшы шарт түзүп бергенин көрүп, бул жактан өзүмө бир жакшы тилек пайда болду да. Келгенден кийин мен ошо айыл өкмөткө кайрылып жер тилкесин сурадым. Биринчи 4 сотук жер тилкесин алдык, андан тышкары аракет кылып бул жерди кошумча сатып алып, спонсор издеп, ал убакта Дастан Артисбек төрага болчу. Ал киши ушу Кувейт мамлекетинин бияқта өкүлдөрү менен сүйлөшүп, бул жерге демөөрчү табылды. Ошонун негизинде 2019-жылы капсула салынган. Азыркы учурда мына 2023-жылы 7 февралда толук ишке берилип турат. Бул жерде 22 тармактуу окуу жай болот. Тикмечиликтен баштап, жыгач устачылык, чач тарач, массажный, дагы көп нерселер бар да. Ошол биздин тилегибиз мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызды окутуп, сертификатын берип, андан ары жумуш менен камсыз кылуу. Үй бүлөсүн өздөрү толук кандуу багып, жакшы жашоодо жашасын деген максаттабыз. Мен Кучкач Шүкүрбек Шалданович, Кыргыз Республикалык майыптар коомунун төрагасы болом. Биз үчүн бүгүн эң кубанычтуу күн болуп турат. Мындай Кыргызстан эмес, Орто Азиядагы жок керемет центр ачып атабыз. Бул иштин башталышын 2019-жылы Мыктыбек Эрис уулу экөөбүз Баку шаарына, Азербайжан ССРине эл аралык форумга барып, анан ошол жерден алардын мамлекет салып бериптир. Президенттин жарлыгы менен ошондой кылып, ошондо көрүп алып, оозубузду ачып, таң калып, ушундай центр болсо деп эле тамшанып келди элек. Майып адамдардын көйгөйү, жумушсугу, үйүндө отуруп, пособие, пенсия күткөнү аз болсо дагы, мына азыр өздөрү ушул жерден окуп, билим алып, 22 профессияга үйрөнүп, анан кийин жумуш ордун кылып, өзүнүн үй бүлөсүн багып, кетишине шарт түзүлөт да. Бул ишке мына Кыргызстан ассоциациясынын төрагасы Мамед Акунов Калыкбаев башчысынын чоң ролун айтып коюшка да болот да. Ушул мына эң чоң мотивация берип, балдар иштегиле, балдар жазагыла,
тигини кылгыла, муну кылгыла деп бизди ушул киши көп жардамын аяган жок. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн аябай жакшы болуп атат. Ар бирибизге мынакей условиясы менен, жатаканасы менен, жумушу менен бардыгы төп келишкен. Ушунун баарын куруп, ушунча чуркап берген менеткечтерге аябай рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Биздин Мыктыбек уулу Эрниске да аябай чоң рахмат. Ушунун баарын уюштуруп, эл үчүн аябай кызмат кылып атат. Элге аябай жакшы. Мен мисалы үчүн мына көп кыздар келсе үйрөтүп кетирем. Мына мен бир 60-тамын, мынакей тигип оокатымды кыла берсем болот. Азыр эмне кылып атасыз? Азыр мына эме тиги шешептер тигип атабыз, көйлөктөр тигип атабыз. Айымбесте бардыгы эле болуп атса, сиз иштеп атасыз. Ооба, иштеп атам мен, эми заказ болуп атат иштегенге. Ошо. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Парманова Уркуя. Чүй областындагы майыптуулугу бар жарандардын укугун коргоочу координатор болуп иштейм. Бүгүнкү ушул реабилитациялык борбордун ачуу аземине келип, өтө кубанычтабыз. Себеби бул центр майыптуулугу бар жарандар үчүн учурда аба менен суудай керек болуп турган бир центр болчу. Бул центрде баардык шарттар түзүлгөн. Ушул центрди каржылап, демөөрчүлөп берген баардык биздин демөөрчүлөргө, өзгөчө Ассанабил кайрымдуулук фондуна, андан сырткары биздин баардык жетекчилерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жерден балдар ар багытта, ар кандай багытта билим ала алышат. Ушул жерде колунан келген өзлөрүнүн өнөрлөрү менен мындан аркы жашоосуна бир профессия таап, бир өзүнүн оокатын кылып кеткенге бул жер чоң жардам берет. Ушундай центр биздин бардык областтарда ачылуусун каалайм. Добрый день. Сегодня 7 февраля 2023 года. Это очень отличный день в жизни общества молодых инвалидов Чуйской области. Меня зовут Инна Валерьевна. В этом обществе я являюсь волонтером. И с сегодняшнего дня я буду преподавать здесь компьютерные курсы и курсы английского языка, для того, чтобы в дальнейшем молодые люди этого общества могли приобрести себе какую-то работу и жить, может быть, даже с достойной зарплатой. Ну, судя по тому, как мы сегодня провели первое занятие, я думаю, что все учащиеся очень довольны тем, что у них теперь есть доступ к компьютеру. Наконец-то они смогут обучиться самым простейшим навыкам использования самых простейших программ, таких как Microsoft Word и Excel. Это самые востребованные программы для того, чтобы найти работу. Бул центрдин ачылышы мен үчүн жакшы болду. Бардыгы ыңгайлуу экен, ичинин баарын көрүп чыктык. Эми буга чейин мен өзүм университетте окуйм, бирок андай мынчалык условиялуу эшиктекени көргөн эмесмин да. Бүт жерге барсаң, мисалы, коляскалар менен эч жака деле бара албайсың. Азыр бул жерде болсо бүт бардыгы ыңгайлуу, бардык шарты бар, жакшы экен. Жакты мага. Өзүм дагы буюрса окуйм, маникюрдун курсун окуйм дедим. Буга чейин окуйм деп башка курстарга жүргөм, бирок ал жерлерден баары лестница болуп, аны ким чыгарып келет деп ушинтип эле анан окуй жүргөм да. Эми андан кийин окуйм берсе. Ушул жалпы майыптардын атынан терең ыраазычылык, ушул араб бир туугандарга ушул келип, ушул бизге окуу жай ачып берип, бизге ушул жашоону алыска түзүп бергенине ушул араб бир туугандарга жана ушул Сокулук районунун жамаатына, бир туугандарга өтө терең ыраазычылык, ушул майып балдардын келечегин түзүп берип, ушул майып балдарга ушул окуу жайды ачып берип, ошону бүтүп, окуу жайды бүтүп, өз алдынча кесип алып кеткенге ушул салым кошуп, араб бир туугандар жардам берип, Кудай буйруса келечек алдыда деп, окуу жайда окуп бүтөбүз деп терең ишенем. Бизге ушундай учебный центр ачылды, бүгүн открытиясы болду. Аябай кубанып, кубанычыбыз эчке батпай атат, анткени бизде ушул жашка келип мен да жада калса мектепте да окуган эмесмин, анткени шарт жок болгон үчүн. Мектептин ичинде шарт жок болгон үчүн окуй алган эмеспиз да. Анан кийин азыр бул учебный центрде биз каалаган бүт шарттар бар да. Жатаканасы менен даратканасы, ушул мындай пандустар көбүнчө бизде кайсыл жакка барып курстарга окубайлы, бардык жерде пандус жок.
пандус жок, анан да дааратканасы менен кыйналса, ошон үчүн көп кыздар, коляскада отурган кыздардын баары үйдө отурушат. Окуй алышпайт, окуулар келет, бир жакка чыккылары келет, бирок чыга алышпайт. Биздин Энис Муктубек уулу ошону жетекчибиз канча жылдан бери чуркап жүрүп ушуларга үй шарттарын түзүп берейин, окуу жай түзүп берейин, жумуш түзүп берейин деп жүрүп, ошо максатына жетти. Биз баарыбыз ошого сүйүнүп атабыз. Чын айтканда, ошол жада калса алыстан, мисалы, Нарындан, ар кайсы жактан алысчак болсо дагы мына открытияларына келишти бүгүн. Чындап эле кубанган үчүнчү. Ошол имаратты бизге салып берген спонсорлорго чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Ошол. Мындан ары кандай кылып? Мындан ары мен эмеде маникюрный курста окуп атам. Негизи мурда бир аз окуп эле кайра эле ошо шарт жоктугунан ал жактан чыгып кеткенмин. Анан азыркы учурда ошо маникюрду кайра баштап, тырмак жасап кыздарга. Андан кийин болсо, андан ары эгер жакшы окуп кетсем, анан кийин ошо өзүм үйрөтө баштайм да, буюрса. Бул жака келген максаты эң биринчи окуп кетүү, билим алуу. Себеби деген биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болгон үчүн бизге деген көз караш, удобство деген аябай кыйын болот. Бул жерде бүт шарттар түзүлгөндөй, өзүңүздөр көргөндөй. Ошол анан эң башкысы максатым меники эмне болуп атат? Бул жактан окуп, жана жумуш таап кетсем деген да. Себеби биз 1000 жерден окуган менен жумуш табыш бизге абдан кыйын. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, биз ушул жерден жумуш таап, окуп кетсек, сонун болот. Бул центрдин ачылышы сиз үчүн алдыдагы ийгилик берген. Да, мен үчүн алдыда ийгилик болуп атат. Мен максат коюп келип атам. Жөн эле көрүп кетейин эмес, мен максат коюп, ошол максатыма жетсем деп келип атам да. Мен бүгүнкү бул ачылыш аземине келдим. Бул жак мага абдан жакты, шарттары абдан жакшы экен. Өзүмө жаккан кесип, маникюр кесибин тандап алдым. Буюрса окуйм деген ниетим бар. Бул жак абдан жакшы экен, мага жакты. Иши жарык, жылуу. Шарттары абдан жакшы шарттар бар экен.